анам экөөбүз кино көрүп отурабыз. Кино көрүп отуруп, Дженнифер Энистон деген актриса чыгып калды. Ошону көрүп мен ушул мага жагат деп айтып алдым. Эмне болуп айтып алганымды билбейм, ушул мага жагат деп айтып алдым да. Айтканда эле резко аял мени карап да кандайча жагат деди. Эми баягы ситуациядан чыгыш үчүн мен, бул жаш актрис, жаш актриса, жаш эже дебейдим го даже. Ошол ситуациядан чыгып кеттим. Ал күн да өтүп кетти. Анан бир күн эле аялым настроение чыгып кестерди. Чай куюп берип коесуңбу десем, Дженнифер куя албайт бекен. Тамак салып берип коюмсам, Энистон тамак жей албай калыптырбы? Öyle ушинтип. Ошондон кийин мен интернеттен болобу, же кинолордон болобу, ошол Дженнифер Энистонду көрүп калсам, кадимкидей жаман болуп кетем. Как будто бир күнөөлүү иш кылып аткандай болуп. Даже силерге азыр айтып берип атып, азыр жаман болуп атам деп.